Бүгүн экинчи жолу жанымды куткардың. Мага эмне үчүн жакшылык кылып жатасың? Ушул убакка чейин сен бизге ар түрдүү тузак кургандыгың үчүн сени менен согуштум. Залымдык кылдың, каршылыгын алдың. Бирок азыр кыйын учурда элең. Биз кыйынчылыкта турган адамды урбайбыз. Кыйынчылыкта болгон ким болсо болсун, колубузду узатабыз. Эми жолуңа түш. Эртугурул, токто кетпе. Мен түшүнбөй жатам, Эртугурул. Мен сенин уулуңду урдадым. Сага ар түрдүү тузактарды курдум. Сен мени бошоттуң, кечирдиң. Жанымды сактап калдың. Бул жөн гана сөз берүү менен байланыштуу эмес. Мунун артында дагы улук бир нерсе болушу керек. Муну сага кылдырган эмне? Сага муртада айттым, Арес. Өзүмдө напсиме калганда, ушул убакка чейин сени өлтүрүп салмакмын. Бирок менин напсимден да бийик иманым бар. Бул менин динимдин буйругу. Напсимдин эмес, динимдин буйругу боюнча муну кылдым. Анда сенин диниң мындай буйурса, демек сенин диниң чыныгы дин. Эгер сен ачууңду напсиңе карап эмес, диниңдин айтканы боюнча иш алып барасың, сенин каршыңда эч ким тура албайт, Эртугурул. Менин жанымда боло турган адам сенсиң. Сураныч, мага айт. Сенин диниңе кирүү үчүн эмне кылышым керек? Ишенишүүсүңбү, Арес? Бул мындай тез кабыл ала турган чечим эмес. Сенден көргөн улуктукту эң жакын досторумдан дагы көрбөдүм. Менин башка эч нерсем жок адаммын. Балким Теңир акыркы мүмкүнчүлүк кылып сенин достугуңду жана диниңди жөнөттү. Мен бул акыркы мүмкүнчүлүктү колумдан чыгарым келбейт. Сураныч, мага айт. Диниңе кирүү үчүн эмне кылышым керек? Тизе бүк, Арес. Андай болсо айткандарын кайтала, Арес. Күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жана күбөлүк берем. Жана күбөлүк берем. Мухаммад анын кулу жана элчиси. Мухаммад анын кулу жана элчиси.